Саламатсыздар, ағайлар, жерлер, коллегалар, Жүсіп Баласарын атындағы университеттің жолында ішкі эксперттік комиссияның мүшелерін қосып алу біз мен үшін қуаныштамыз. Білім берудің сапаты, білім беру системасын реформалауының, модернизациялауының заманға артықшылықты бағыттарының бірі бұл как раз етуші аккредитациялау істелер. Аккредитациялау Қырғыз Республикасында анын шегінен сырттарда жүріп жатқан қандай білім берудегі реформалардың сапатын бағалаушы құрал. Бұл процедурадан өту әлбетте жоғарғы оқу жайларының академиялық әдебиеттің сөйлемесінде имиджін көтеруінің көрсеткіші жолы десем болады. Көпшілік ұсынысталған программалардың бірінші жол аккредитациядан өтіп жатқандығы азыркы сапарымыздардың өзгөчө маанилүүлүгүн көрсөтөт. Бұл биздин жаңы білім берүү формаларын издөөнүн жана эмгек рыногунда заманбап чакырыктарга жооп берүүнүн натыйжасы болгон эксперименталдык багыттар. Сиздердин бул программаларга берген бааңыздар жөн гана формалдуу жыйынтык эмес, аларды андан ары өркүндөтүүнү жана жакшыртуу үчүн эң негизги жана маанилүү вектор болуп калат. Университеттин жетекчилиги окуу структуралык бөлүмдөрдүн жана бүткүл жаамат бул программаларды өз алдынча баалоо боюнча дебегейсиз көп иштерди аткарышты. Комиссиянын ичине ар тараптуу көмөк көрсөтүүгө мен дагы коллегалар да бардык жагынан даярбыз. Бардыгыңыздарга чыгармачылык жана жемиштүү иш каалайм. Ошол мезгилде кыскача эки-үч сөз менен университеттин жөнүндө айтып кетким келет. Комиссиянын мүчөлөрү жалпылап сыртыбыздан баарыбызды жакшы эле билесиздер. Ошончо дагы бүгүнкү күндө улуттук университетте 30 000 студент, 3 000 жакын сотрудник, анын 2 000 biraz aşağıda профессорский, преподавательский состав. Регионалдык университет Нарын, Талас, Баткенди кошкондон кийин бүгүнкү күндө студенттердин саны практически 45 000 жетип калды. Ал эми сотрудниктердин саны 4 000 ашып кетти. Ошолордун арасында биздин университет боюнча пока 2200 профессордук преподавательский состав өткөнүн арасында 180 билимдин доктору, 570 тегерегинде илимдин кандидаты. Ошол мезгилде мен кээде ушундай бир публичный выступленияларда биз үчүн сыймык деп айтсам болот, мактанычтагы кээде айткым. Бүгүнкү күндө биздин арабызда 3 академик, 5 мүчө корреспондент, 2 кыргыз эл баатыры, анан 1 олимпиада чемпиону биздин арабызда кирип чыгып басып иштеп жүрөт. Сөзсүз заслуженный работниктер, Кыргызстан боюнча алган заслуженный работниктердин 40% улуттук университеттин бүтүрүүчүлөрү. Бүгүнкү күндө мы можем смело айтсак болот, фактически госслужбада Кыргызстандагы госслужба бардык тармактар боюнча каждый 4-чү госслужащий биздин улуттук университеттин. Мен жанагы 100 жылдыктын алкагында биз санатта көрдүк. Ошондо жарыктын 100 жылдын ичинде улуттук университет Кыргызстандын экономикасына 195 000ден ашык диплом алган адистер келген Кыргызстан. Мындай показатель бүгүнкү күндө бир да окуу жерде жок деп айтсак болот. Мына ошонун результаты жогорку бийлик баалап, 100 жылдыктын алкагында улуттук университетте ошол 3-чү даражада Манас орденин берип атышында жөндөмүз. Ошондуктан айлар жерлер ошол 100 жылдыктын алкагында биз бир топ иштерди кылдык. Ошол мезгилде биздин астында былтыркы жылдын результатынын бирден бир чоң жетишкендигибиз десек болот. Дүйнөлүк рейтингде QS рейтингине
рейтингіне кирдик биринчи жолу ал жерде 1200-ден 1400-гө чейин аралыкта турабыз. Кыргызстанда именно мамлекеттик окуу жайлардан ал жерде бүгүнкү күндө 2 окуу жай бар. Паритет менен биз. Ал эми берки үчөө болсо өзүңүздөр билесиздер. 40 жылдын аркасында Минск соглашение менен турган Россия турат, Манастын аркасында целый Турция турат. Ал эми Аутсаны билесиздер, Аутса бул фактически образовательный средадагы бирден-бир бизнес курулуштан среда деп айтсак болот. Ал жерде болгон 1,5 миллион жеткен студенттин бирок контрагы чоң показатель. Потенциал улуттук университеттин чоң, ошол эле коллегалардан дагы бирден-бир негизги потенциалды пайдалануунун бирден-бир негизги көрсөткүч бул сапатты көтөрүү. Да, бул багытта алдыда жасай турган иштер көп. Ошондуктан сиздерге бүгүн коллегалар мүмкүнчүлүккө жараша бүгүнкү көрсөтүшөт. Болушунча карап, анан объективдүү жыйынтыктарды чыгарып бересиздер деген чоң үмүттөрүм. Чоң рахмат. Анда комиссиянын мүчөлөрүн тааныштыруу үчүн агайлардан сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу доктор Экутусаты, урматтуу Кыргыз Улуттук университетинин жалпы жамааты, өзүңүздөр билгендей, бул аккредитациянын билим берүү программаларын жана оюндарын аккредитациялоо көрүп атат. Ошондуктан ошол агенттиктин буйругу алкагында өтүп атат, ошол буйругу менен таанышып кетсек. Аккредитация 3 деңгээлде өтөт. Бул PhD, жогорку билим берүү жана орто билим берүү программалары. Ушул классараттын Кыргыз Улуттук университетинин мекемесинин жогорку жайдан кийинки кесиптик билим берүү программаларын көз карандысыз аккредитацияны өткөрүү үчүн бөлүктүү эксперттик комиссиянын түзүүсүн төрага Исмаилов Бактыбек Искакович, биздин агенттиктин президенти, техник илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер. Комиссиянын мүчөлөрү психология, PhD психология боюнча программанын эксперти Орзалий Садыкович, Сейин Карасаевдин Кыргыз мамлекеттик университети психология кафедрасынын башчысы, философия илимдеринин доктору, психологиянын профессору, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмери, Кыргызстандык социалдык кызматкерлер жана практикалык психологдор ассоциациясынын президенти. Программалык инженерия Ермаков Андрей Владимирович, Алатоо эл аралык университетинин инженерия жана информатика факультетинин деканы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент. Мен президент Роматов Павел Садинович, техника илимдеринин кандидаты, ушул агенттиктин директору орунбасары. Жогорку билим берүү программалары боюнча буйрук. Эксперттик комиссия мындай курамда түзүлдү. Төрага Исхаков Рысбек Табалдиевич, Исаак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети компьютерлик системалардын программалык консулдоо кафедрасынын доценти, техника илимдеринин кандидаты, доцент. Комиссия мүчөлөрү психологиялык педагогикалык билим берүү программасында Огубаев Тууганбаев Абдырахманович, Кыргызстан билим берүү академиясынын вице-президенти, психология илимдеринин кандидаты, доцент. Интернет технологиялары жана башкаруу боюнча программанын өзү Рысбек Табалдиевич апарат. Жасалма интеллект эксперименталдык окуу планы. Интернет психология жана жасалма интеллект боюнча Рысбек Табалдиевич. Архив таануу тоже эксперименталдык окуу планы. Султанбеков Шербек Чевичевич, биздин агенттиктин директорунун кеңешчиси, педагогия илимдеринин кандидаты. Медициналык жана фармацевтикалык химия Салиева Талыпа Талипаевна, Кыргыз-Түрк Манас университетинин инженердик химия бөлүмүнүн доценти, химия илимдеринин кандидаты, доцент. Юриспруденция боюнча Карынов Чокунбаев Карпаевич, эл аралык Кувейт университети юриспруденция кафедрасынын профессору, юридика илимдеринин кандидаты. Жана референт Мамбеталиева Светлана Нетбековна, биздин агенттиктин директору, техника илимдеринин кандидаты.
Ordu Gestik Bilim Berүү программалары боюнча төрайымы Айтбаева Перизат Мырзахматовна, Хусейн Кара саяхатындағы Бишкек мемлекеттік университеті социалдық психологиялық факультетінің деканы, социалдық иштер және практикалық психология кафедрасының доценті, социология илимдерінің кандидаты, доцент. Комиссияның мүшелері психология боюнча Оңурбаев Туғанбай Абдрахманович, Кыргызстан Билим Берүү Академиясының вице-президенті, психология илимдерінің кандидаты, доцент. Медиакоммуникациялар боюнча экспериментальный окуу планы боюнча Искендерова Шарафат Абдулловна, Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети академиялык офисинин башчысы, эл аралык журналистика жана медиакоммуникация бөлүмүнүн доценти, филология илимдеринин кандидаты. Референт Жээнбаева Жиде Аздыковна, биздин агенттикте эл аралык иштер жана коомчулук менен байланыш боюнча менеджер, жана биздин техникалык катчы Акылбек кызы Мээрим, биздин агенттикте администрациялык жана уюштуруу иштери боюнча менеджер. Анда эмесе башкы сөзү менен биздин президентибиз жана ээси боюнча биздин төрагабыз Бактыбек Исмаилов көрсө, сизге сөз. Kırgızistan üçün Ulusal Üniversitetin maneviyatı öte çok öte zor. Anladığım bir de bu çok yok kesinlikle daha. Kesinlikle yönde daha. Ulusal Üniversiteti var başka bir daima bildiğiniz Konstatatsiyalık monitoringlarda biz yıl sayılı bilgi katarız. Naticeler yaxşı deb aytib ketsek bo'ladi. Ulusal Üniversitet step by step deb aytib qo'yishamiz. Step by step qadamlarga long kelayotgan. Biz yaqinda Washingtonda cho'ng konferensiya tashkil albatta daha uzun tendensiyalar, yoğun bilimleri ve tendensiyalar daha uzun görüntü oldu. Görünce de Amerika'nın cinsel anlıklı dinleyicileri üniversiteler. Ayrıca negizli tendensiyalar bu internasyonalizatsiya o Türkçe'de üniversitede başkaları konuda okutsulardı, bilim bozuldu, özünü kuramına taktık, Allah'ın okutunalı, Allah'ın cevabını daha aldılar. Eğitim tendensiya bu safhat, bilimlerin safhatını daha çoğaltılınca ardından ne tutardı olduğunu tendensiya işbirlikçilerine, örgütlerine dayanıştı, dikildi. Dördüncü tendensiya ülke çoğunluk sanık kurulucu ve üniversite işleri ülke boyunca hareketler boyunca üniversite işleri tespitleri Türkiye'de ilim eğitimleri güzel ama daha gerekli özgürlükçülüğü üniversitenin bütünçüleri bir şeyi özgürlüğü mekemlerde bulunduğunda tüzük hoşlanmaya bir örgütsü salındı ekonomikasına satsanız.
Oradan akreditasiya nemalarını jarım gelip deyip keledi. Жаңағы директорлар бөлім, акредитация neki мақсаты бар. Бірінші мақсаты акредитациядан өткен бірге программаларға бар беру. Екіншісі сол программалар өнімділігі, өстілігі программаларда, университеттер жалпысынан өлкөге жақшылыққа рекомендациялар істеп шығу тарту бар. Балалардың şu екі жемшілерді екі комиссияның рекомендациялары университетке алдыға соғырға жүрек жақты негіз болып кәсіп. Рахмат. Адемесе Розумту университеттің жамағына жүргізі секретары, инженердің специалисті, алдағы программа учебищеміз. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу аккредитациялык комиссиянын мүчөлөрү, эксперттер. Сіздерде университеттин сыноптерлери менен тааныштырып өтөлү. Кыргыз Республикалык санатына Кыргыз Улуттук университетинин мамлекеттик бөлүмдөрү боюнча проректор Ишекеев Назарбек Ишекеевич, илим иштери боюнча проректор Панфилов Мырзабек, административдик чарба иштери боюнча Бакыт Турунбекович Этакун, эл аралык мамилелерди өкүмдөрү боюнча департаменттин директору Келдибеков Бакыт Турунбекович. Жана ошондой эле бул жерде компьютер технология жана жасалма интеллект институтунун директору Амантур Ырысбаев, социалдык гуманитардык илимдер институтунун директору Абдыкаев Жузубалиев, кадрларды кайрадан жана квалификациясын жогорулатуу институтунун директору Аслан Кулбаев, тарых жана түркүмтануу институтунун директору Алмек Кушубеков, химия жана химиялык технология факультетинин деканы Дина Субанкулова, профессионалдык колледждин директору Бектен Задабек уулу, анан профессионалдык колледж медиакоммуникация боюнча биздин журналистика институтунун астында журналистика институтунун директору Ширин Кастюк. Жана ошондой эле биздин аймактарда ысык көл областында жайгашкан биздин факультетибиздин деканы Тилек Косыкбаев. Андан кийин биздин математика жана информатика институтунун директору Изат Абдраевич. Андан тышкары бул жерде бүт биздин бөлүмдөрдүн жана биздин кызматтардын жетекчилери отурат. Баары ким жерде? Баары биздин аккредитациялык процедурага чейин баары жаныбыздарда болот. Биз дагы бул жердебиз. Игорь Калай биринчиден. Биринчи жолу өткөн жокпуз бул агентство менен. Бизге баардык жагынан колдоо көрсөтүп, биздин жетишпеген жактарыбызды бергиле. Жетишкен жактарыбызды баары мына бүгүнкү күнү ушул мына канча жылдын өткөн аккредитациялык программаларыбыз ийгиликтүү ишин ашып жатат. Ошондон Игорь Калай. Енді бір екі сөз қосымшалап қояйын, азыр ошол сіздерге видео фильмде андайнын астына түшүп жана 3D турду көрсөтөрдүн астында 2000 ичинде 4-өлкөгө жараша максималдуу көрсөңүздөр болот. Бир эле материалдык база 12 окуу корпусубуз бар бүгүнкүндө. Ошол 2 кварталдын ортосунда тек 4 жатакана иштеп атат. Анан убатастар, анан жерде жээк жолу менен Белинканын бурчунда 16 этаж, 16.000 квадраттан ашык площадь барган. Многофункционалдык корпусу быйыл жылдын аягына чейин бүтүрөбүз деп даярданып атабыз. Эми корпустар менен кийин дайындап болдум. Ушул өткөн жылдын аягында салынган архитектуралар боюнча биз канчалык оңдосок деле жаңы бүгүнкү ушул дүйнөлүк рейтингдин международный аккредитациялардын эмесине өтө кээ бир жаңы салынган вуздарда болуп жооп бере албай атабыз. Бирок ушул корпус ушул жылдын аягы менен под ключ бүтүп калса, буюрса
Улуттук университеттин 100 мындан да ачыла чөп болуш керек. Бирок азыр жана мүмкүнчүлүк болсо барып көрсөңүздөр болот корпустарды. Жок, азыр астынан түшкөндө 3D тур менен ар бир корпустуда биздеги бүгүнкү күндө 450ден ашык аудитория бар экен, ошонун ар бирөөсүн көрсөтүп беришет. Ситуационный жайлы анда комиссиянын ишине ийгилик. Эгерде транспорт боюнча маселе болсо, эртең айтып койсоңуздар, биз транспорттун башка аймактарда окуйбуз. Рахмат. Кыргыз эли Түркістан автономиялы республикасынын құрамынан 1924-жылы автономиялы область болуп бөлүнүп чыгуу менен улуттук тил, адабият, жалпы эле маданият тармагында иштиктүү аракеттерди көрө баштаган. Ошолордун бири катары 1924-жылы жай айдарында негизинен Түркістан Борбордук Аткаруу комитетинин 2-чи пленуму тарабынан Orada көрсөтүлүп өткөн чечимде иш жүзүнө ашыруу максатында ошол эле жылы Кара-Кыргыз автономиялык областтык билим берүү бөлүмү тууралуу 2-чи токтом кабыл алынды. Бул пленумда Кокобаев, Арабаев, Алиев, Поливанов, Уруев, Юдакиндер катышты. Бул алгачкы жасалган кадам катары каралгандыктан аны андан ары да мыйзамдаштырып чечүү ниети менен Кара-Кыргыз автономиялык областынын элге билим берүү бөлүмүнүн коллегиясында жыйналыш чакырылат. Ага Төрөкул Айтматов, Петр Кузьмич Юдакин жана башкалар катышат. 1925-жылы 17-июнда Орозбаков, Ишмулатов, Артыкбаев, Жакупбаев жана башкалар катышкан кеңешме болду. Ташкент шаарындагы Казак-Кыргыз эл агартуу институттарынын даярдоо класстарында билим алып жаткан 60 окуучу ишке которулуп, алардын үстүнө дагы 80 окуучу жаңы кабыл алуу менен бардыгы 140 окуучусу бар Туңгуч улуттук окуу жайыбыз Кыргыз агартуу институту аталып, алгачкы кармын шиктеген. Бул окуу жайдын алгачкы мугалимдери Юдакин, Галияров, Нагаматов, Шамилов, Абдукаримов жана башкалар болушкан. Бул окуу жайдын биринчи директору Петр Кузьмич Юдакин болгон. Анын сунушу менен окуу бөлүмүнүн башчылыгына Базаркул Галияров дайындалган. 1940-жылы башталган каргашалуу согуштун айынан жаңыдан гана түптөлүп келе жаткан институт 41-жылы күзүндө Пржевальский, азыркы Каргул шаарында көчүрүлөт. Ал эми бул имарат убактылуу аскердик пункттери болуу менен Куйбыш базардагы аскердик инженерлик академиянын карамагына өткөрүлүп кеткен. Согуштун алгачкы эле күндөрүндө Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунун окутуучу профессорлор составынан жана студенттердин арасынан согушка кете башташкан. Улуттук университеттин мугалимдери согуш майданында ата мекенин коргоп, эркиндиктерди көрсөтүшкөн. Алардын көбү илимий даражаларын жана китептерин таштап, колуна курал алып, фронтко аттанышты. Билим берүүнүн устаттары болгон бул инсандар согуш талаасында да өз китептерин так аткарып, жоокерликке үйлүү болушту. Институттун профессор окутуучулар жамааты үчүн улуу ата мекендик согуштун майданында Оозун жана Оозун чогултуулардын жылдары болсо, ошол эле мезгилде бул катаган жылдар илимий педагогикалык тажрыйбанын жаралуу, үлгү жана тоору болуп калды.
1951-жылы 24 майда СССР Министрлер Советинен 17-59 бері тоқтамы шықты. СССР Министрлер Кеңесінен тоқтамы менен Күнті шаарындағы Кыргыз кен институтының базасында Кыргыз мамлекеттик университети түзүлгөн. Университеттин ачылышы республикада жогорку окуу жайларда окутууну таптакыр жаңы деңгээлге көтөрдү. Эл чарбасынын тармактарын мектептерде орто атайын жана жогорку окуу жайлары, ошондой эле мамлекеттик органдарды камсыз кылуу үчүн жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоого кеңири жол ачты. Окуу жай 1951-1972 жылы Кыргыз мамлекеттик университети болуп иштеп келген болсо, андан соң 10 жыл, тагыраак айтканда 72-82 жылдарда СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университети болуп аталышы өзгөртүлгөн. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө улуттук статусу мамлекеттик деген салттык мааниге ээ экенин эске алып, Кыргыз Республикасынын президентинин 2002 жылдын 11 майындагы жардымы менен Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети болуп өзгөртүлгөн. Кабыл алынган жардыктан кийин окуу жайлардын флагманы Кыргыз улуттук университети деп атала баштаган. Эгемен Кыргызстандын көптөгөн атактуу инсандары, мамлекеттик жетекчилер, өлкөлүк коомдук жана саясий ишмерлер, илим жана маданият ишмерлери Кыргыз улуттук университетинин ар кыр класстарынын бүтүрүүчүлөрү болуп, эмгек жолун университетибиздин дуалында башташкан. Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети 100 жылдык тарыхы бар, улуттун уңдусу, мамлекеттин сыйпыты болуп, жогорку окуу жайлардын өз башында турат, өлкөнүн ички өндүрүшүнө, муктаждыгына, жогорку квалификациядагы истерди даярдап берген. Элден бир ири жана абройлуу окуу жайы катары кала берет. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 18-июлундагы жардымы менен Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине кеңири уюштуруучу, финансылык жана академиялык автономия берүү каралган өзгөчө макам берилгени бул чоң сыймык. Ошону менен бирге жоопкерчилик, милдет, үмүт жана жамааттын жалпы чоң түрлүү эмгектенүүсү, изденүүсү деп баалайбыз. Жалпысынан университетте 14 институт, 13 факультет, 3 колледж, 4 орто кесиптик билим берүү бөлүмү, 1 орто жалпы билим берүү бөлүмү, 1 тилдер академиясы, 57 кафедра жана 33 билим берүү программалар өтүштөрдү жүргүзөт. Улуттук университет аспиранттарды жана докторанттарды даярдоодо илимдин 15 тармагы жана 70-тен ашык илимий адистиктер боюнча иш алып барат. 13 диссертациялык кеңеш, 47 адистик боюнча кандидаттар жана докторлук диссертацияларды коргоонду уюштуруп келет. Илимий изилдөөлөрдөн сапаттуу өкүлдөрдү жана өндүрүш менен байланыштыруу, ошондой эле илимий изилдөөлөрдөгү интеграцияны камсыз кылуу максатында 11 борбор жаңы уюштурулуп иш алып барууда. Университеттин Ысык көл илимий станциясынын изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы НАСАнын Айрымет тармагында жарыяланганын баса белгилейбиз. Ошондой эле Кыргыз улуттук университетинин спорт жана машыгуу залдары, өлкөдө нечендеген спортсмендерди, олимпиада чемпиондорун, призерлорун, спорттун чеберлерин тарбиялап келгени талашсыз. Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети 2022 жылы өзгөчө макам алуусунан тартып, изилдөөчүлүк университет моделин тандап, илимий изилдөөчүлүктүн негизги принциби катары илим өндүрүш жана илимге жиберилген каражаттардын кайтарымдуулугун көзөмөлдөгөн монетаристик иш-аракеттерди жүргүзүүгө баштады. Учурда университет 280ден ашык жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрүнүн жогорку окуу жайлары менен кызматташып, айрымдары менен кош дипломдук стандарттар боюнча иш алып барып жатат. Акыркы жылдары университеттин инфраструктурасы, окуу корпустары, жатаканалары, спорт аянтчалары оңдоп түзөөдөн өтүп, айрыма чөйрөгө өркөндүрүү, иреңке келтирүү иштери дагы албырттуу жүрүп жатат. Өлкө башчысынын өкмөттүн чоң колдоосу менен эски четинен урап бара жаткан 4-чү жатакананын ордуна окуу турак жай жана коомдук жайларды бириктирген 16 000 чарчы метрди түзгөн 16 кабат
zamanbap көп функционалдуу имараттын салынышына акча каражаттанын бөлүнүшү бул билимге, илимге, жаш буындун интеллектуалдык жана чыгармачылык потенциалынын өсүшүнө чоң көңүл көтүзөөгө талашсыз. Биз мыкты өзгөрүүлөргө даяр. Корпорациядагы дүйнөдөгү алдыңкы университеттерге катарлаш болууга 100 жылдык тарыхыбыз, интеллектуалдык, илимий техникалык потенциалыбыз, адамдык ресурсубуз, чоң каалообуз жана зор максатыбыз бар Кыргыз улуттук университетибиз.